Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта Энесай чайханасына келдик бүгүн. Чайхана боюнча айта кете турган болсок, чайханалардын мыктысы биз тарапта. Биз тарапта дегенде Румянцево метро жакта, Солярова метро бир аз жогору жакта. Строймастер рыноктун маңдай бетинде десек да болот. Обслуживаниялар жакшы. Келип жүргөндөр болсо, билесиздер, келелектер, ушул жерге келип отурсаңыздар болот. Бүгүнкү чыгарылышта биз автобус айдаган жамаат чогулуп отурабыз буюрса. Сиздер менен азыр кирип. Чайхана Энесай. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Амансыздарбы? Урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде таксомоторный 20-парктын водительдери, бүркүттөрү. Комментарийде жазылган суроолорго азыр буюрса жооп алабыз деген үмүттөбүз. Өзүңүздөрдү тааныштыра кетсеңиздер, жамаат. Assalamu alaikum, кандайсыңар? Көрүүчүлөр, улуу урматтууларды Чала Абадтан болобуз. Чала Абад шаарынан микрорайон Кагат. Biz maşetteyüz de. Бишкекте. Так, 20-паркта канча убакыттан бери иштейсиздер? Кудай буюрса 2 жыл ашык болду. 2,5 жыл болду. 2,5 жыл. Эми чогуу келгенбиз го баарыбыз. Siz mi yürüyorsunuz? Ассаламу алейкум. Кандайсыздар, неме Чыңгыздын подписчиктери. Биз Исмаилов Насыр Кубатбекович, Жалал Абад областына караштуу Каракөл шаарынын тургуну болобуз. Ушу 20-паркта буюрса иншаллах уже 3 жыл болуп атат иштегенибизге. Кандай демек ачылгандан бери, Ачылгандан бери буюрса. Жакшы баары, шүгүр. Постоянно ушундай ынтымактуу коллективден чогулуп, ушинтип жума сайын аш жеп, жети дубандын адамдары бар бул жерде. Ушу кимге выходной болгондор келип ушинтип аш жеп, неметип турабыз. А так любой суроолор болсо бергиле, тетма-тет жооп беребиз а так. Аксылык. Аксыдан болом. Салам алейкум. 20-парктан канча убакыттан бери эмгектенип келе атасыз? 3 жылдан бери эмгектенип келе атабызбы, Насыр? Ben de Ачылгандан бери. Ачылгандан бери ооба. Ушу Акыл, Насыр бардыгыбыз эле жерде ачылгандан бери иштеп жүрөбүз. Жакшы келип иштегиле. Маяналары көтөрүлдү мына. 3-420 сом болду. Азыр комментарийде суроо беришип атат да. Таксомоторный паркта айлыктары кандай, канча? Мына өзүңүздөр ачылгандан бери иштеген балдарды көрүп турасыздар, Насыр мырза жооп берип чыккан. Менин алган зарплатам күнүнө чисто линейный иштеген 13 саат иштейм. Ошодо бир күн иштеп, бир күн, кандай 2 иштейм да, 2 күн иштеп, 2 күн эс алам. 70 000 зарплата. Эч кандай өзүм напрягать этпейм. Короче, чарчоо сезим жок да. А так эртең менен парктан 6-да чыгып, кечинде 12-де келем. Ортосунда обед перерывтар болот. Бирок чисто айдаганым ушу 13 саат. Ошого без косяк, без ничего иштесем 75 000 зарплата чыгат. Косяк обязательно болот, эми бир аз. Там штраф болот, автобус бузулат, поломка болуп паркка келип кеткендер менен ошолордон сырткары 70 000-71 000 зарплата колго алам. 15 күн. 15 күнгө. 16 күн болуп кетсе 75 000, 80 000 чейин чыгып кетет. Подработкага чыккандар кандай болот? Жо, мен подработкага чыккандар канча алышы мүмкүн? Подработка канча саат иштесең ошондой да. Мен 18 саат 18 путевка жаптым. 18. 3 күн подработка. 18 путевкага
100 да? 100 бар. Мен ошону көрүүчүлөргө, мекендештерге айтсам, көбү ишенбей комментарийлер арканда кетип атат. Задержка болот, айлыгыңар ала албайсыңар, тиги бул деген. 30 күнү аванс, 15 күнү айлык. Как положено, эч бир саатта кечикпейт. Көрдүңүздөр ма, урматтуу? Эми 100 дегеним мен бул гражданин Россияга, анан страны СНГге андан 10 000 ас болуш керек. Туурабы Насыр? 10 000 ас болсо, эми 95 и 85 чыгат да, 85. 80. 80 деп коелу, грубо 80 да. 80 000 айлык о гражданин Кыргызстанга зор да, туурабы? Конечно. Жакшы да. 15 күнгө деп. 15 күнгө. Мен 2 иштейм мисалы. 3 күн подработка алдым. Анан бизде ар кандай графиктер бар. 2 иштейт, бир иштегендер бар. Супер жесткий деп коет. Ну, считаю, что, короче, за рулем 20 сааттай жүрөсүң да. Анын ичинде перерывдар бар. Ошолор гражданин Кыргызстан, иностранец да, мындайча айтканда, иностранецтер это минимум 80-85 000 алат. Ошо именно супер жесткий иштегендер. А именно ошол эле немеде гражданин РФ, Российский Федерациянын немелери, жарандары 100 000ден ашык зарплата алышат. Графиктер ар кандай бирок. 2 бар, 1 бар, 5-2 бар, 6-1 бар. Короче, график навыбыр. Азыр тем более по всей Россия десем жаңылышам. Биздин именно Москвада Мосгортранс 20, там Трансавтолиз, везде водитель требуется. Азыр, короче, время жок, ограничение. Короче, калаган саатыңды иштейсиң, ну иштегениңе жараша айлык маянаңарды аласыңар да. Мен өлбөйм, жыртам, ой деп иштегендер максимум канча алса болот? Короче, максимум айта албайм мен, ограничение жок. Каласаң 200 000ге чейин алган балдар бар. Аны мен айта албайм. Бирок өзүңө уверенно иштейм десең, аласың, короче. 150 000 это уже эми рискованный, конечно, рисковать этиштин кереги жок. Бирок бир күн иштеп, бир күн эс алам десең, 80-85 000, 90 000ге чейин жаның кыйнабай аласың. Жаның кыйнайм десең, 100 000ден именно гражданин Кыргызстандарга жаның кыйнасаң 150 000 зарплата бар. Эми жаның канчалык кыйнабайсың го эми. 3-1 иштеп, ушундай иштесең, 100 000ден ашык зарплата аласың. Мына мен буюрса уже 3 жыл болду. Алхамдулилля, результаттар жакшы, бүт бары. Нормальный результаттарды кылып койдук Кыргызстанга буюрса. Келип иштесе болот. Келип иштегиле, эч неме этпейбиз. Аллах таалам ырыскын ушу жекке чачты, ушу жерде берекесин берип атат. Бүт бары сонун, короче. Мен советую келип иштесеңер болот. Ассаламу алейкум. Жалпы кыргыз бир туугандар, жана анын ичинде Чыңгыздын подписчиктери, баарыңыздарга салам. Баягы кыргызда айтат го, 5 манжа бөлөк билек бир, 5 адам бирок тилек бир депчи. Ансыгандай ошо бөлөк элде, бөлөк жерде жүрөбүз. Ушинтип кээде ошо тилегибиз, ниетибиздин баарыбыз тең бир. Ушул жерде Кудайга шүгүр, ушу иштейсиң дейт. Алланын берген ошо ырыскысы менен шүгүр кылып, ошо Насыр жогоруда айткандай иштеш керек. Мунга ар бир нерсенин кыйынчылык нерсеси бар. Баары эле жакшы деп 100 000ди көз алдыңа сүрөткө тартып алып сачкабайт этсең, ал 100 000 эмес, 50 000 да чыкпай калат. Ошол жагында ойлош керек. Анан минус жактары ошо көп эле, штраф деген болот. Эми ар бир айдоочу өзүнүн кандай тажрыйбасына жараша айлык чыгат. Тажрыйбасы демекчимин, ал эмне? Ошо нарушение, жанагы жол эрежелерин сакталбай штрафтарга түшкөн болсо, алар дагы бүт айлыгыңа влиять этет. Внутренний гараждын, парктын өзүнүн дагы эрежелерин сактабасаң, ал жагынан да акчаларың кармай берет. Булар ар бир сенин айлыгыңан, акчаңан кете берет. Ошол жагында ойлош керек. Бирок ошонун баарын туура аткарганга аракет кылып эметсең, ушу жогоруда айткан балдардагыдай айлык чыгат, жакшы. Бул эми автобус, киши ташуу, адам ташыган жумуш өтө жоопкерчиликтүү жумуш.
Бул оңой эле доставкадагыдай жумуш эмес. Бул жерде ар бир түшкөн кишинин өмүрү сенин колуңда болот. Бир остановка жүрсө дагы, ал сага бомуш болобу, ал сага олигарх болобу, это сага киргенден кийин уже анын өмүрү сенин колуңда. Сен ошол кишиге жооп бересиң. Ошол жагын да ойлош керек. Анан иштесе болот, Кудайга шүгүр иштеп атабыз. Баарыбыз тең эле ошо билбей эле келгенбиз. Бул жерден ушу бөлөк элде, бөлөк жерде баардык нерсеге үйрөтөт экен. Ошол жерде үйрөнүп, иштеп, ушу наныбызды таап, бала чакабызды, ата-энебизди кичине жардам кылып жүрөбүз. Жакшы. Ошол Чыңгызбай, сенин дагы ушу передачаларың өсүп, подписчиктериң көбөйүп, сенин дагы келечегиң кем болуп, буюрса жанагы Атакулдай болуп, золотой немеге жет. Кнопкага. Анда жума сайын бекер аш болуп. Анан ушинтип баягы Москвада эле баягы жыргап эле аш кафеде деп отурат деп дагы айтып калышыңыздар мүмкүн, бирок биз ушу айына бир жолу ушинтип чакан баягы тилегибиз бир болгон, жумуштун баягы графиктери бир болгон агаларыбыз менен, инилерибиз менен кээде ушинтип чай ичебиз. Анан через жүр мындай даже 1 саатка да убактыбыз жок. Только эс алмай, кайра ишке чыкмай, ошондой жумушта. Анан бул Москвада эми ар кандай болуп атат акыркы учурларда. Баарыбыз тең, ар бир адам өзүбүзгө жооп беришибиз керек. Биринчи өзүбүзгө суроо беришибиз керек да, ошону аткарыш. Кээде адам ар кандай болот экен, ар кандай нерселер чыгып кетип атат. Анан бир баягы карын майды бир кумалак чиртет дейт го. Анысы кандай, бул жерде аябай жакшы аракет кылып жүргөн кишилердикин 10 киши жүрсө 1 киши бузуп атат. Анан алдагы кандайдыр бир себептер менен болсо керек. Анан ошо кыргыз элиме ынтымак бар бололу, бир бололу. Ушу бөлөк жерде жүргөндө ошо ар бирибиз даже этика, эстетиканы үйрөнгөнгө аракет кылалык. Баардык айдоочуларга, баардык кыргызстандык жердештерибизге ошо Москвада жана көп эле жанагы группалардан келип атат, замечаниялар. Ошолор чындыгы эле туура айтышып атат. Өзүбүздү туура алып жүргөнгө үйрөнөйлүк. Киши болобузбу, кыз болобузбу, улуу киши болобузбу? Это бул биздин кээ бир адамдар бар эми баягы бөлөк жак деген чувствосы жокчу, как өзүнүн жеринде жүргөндөй. Бул биз за границада жүрөбүз. Биз иностранец. Анан бул жердин өзүнүн мыйзамдарына баягы неме бузбаганга аракет кылып жүрүш керекпиз. Бөлөк туугандарыбыздын дагы ошо ырыскысына тээп койбошубуз керек. Ошол менин айтарым. Бизден кетсе, жаңылып билип билбей пенделик кылып кетирген ката күнөө сөздөрдө кеткен болсо, туура кабыл алуу менен кабыл аласыздар. Так ошо иштесеңиздер болот. Москвада автобуста именно ошо Чыңгыздын передачасында айлыктар билбейм, башка бир жактарда да иштеп көрдүк, бирок 20-паркта Кудайга шүгүр жакшы. Салам алейкум, жердештерим. Менин атым Канат, Нокаттан болом. Бул ишке 20-паркка иштегениме 1,5 жылдай болуп калды. 2019 декабрда ишке киргенмин. Жаңы линия ачылган экен мен киргенде. Жаңы линияларга жаңы автобустар берген. Бардыгы жакшы автобустар, жаңы автобустар бар, жаңы экен, автомат бардыгы. Жылы канча автобус? 2019 жылы дагы каратышта. Пробег канча жүрүп койду? Пробег 220 болуп калды окшойт биздики. Бир иштейм ошодон бери. Иштесе болот. Мындай наразычылыктар барбы? Парк боюнча эми билбейм, жакшы эле эми иштесе болот. Жумушка орношуу үчүн кандай документтер керектелет? Кимиңиздер айта аласыздар? Эми Кыргызстанда же болбосо бул жерде жүргөн мекендештер Жумушка орношуш үчүн, короче, именно гражданин кыргызстандыктарга, не только Кыргызстан эмес, иностранец деп айтсам, эми бизде иностранец деп коет да булар. Перевод паспорт биринчиден, паспорт керек, миграционный карта, регистрация, это уже чистый болуш керек. Андан тышкары справка ГАИ деп коет, справкадан ГАИ алыш керек.
гаидан барып справка алат, чтоб там не лишен штраф деген. Андан тышкары справка о судимость, справка о наркотик, аны МФЦдан берет, любой МФЦга барса 2 справка. Андан тышкары медкинишка керек, медкинишка менен кошо эле водительский справка керек, 800 рубльга жазайт аны дагы. Медкинишканы өзүңөр жасатасыңар. Бирок бүт бары таза болуш керек, документтер бүт бары неме болуш керек. Анан трудовой книжка керек. Трудовой книжка если жок адамдар болсо жардам беребиз бул жактан жасап бергенге. Кыргызстандагы болсо деле өтөрөт. Стаж болбосо бул жактан биз өзүбүз жардам беребиз жасатканга. Бизде тааныштар бар жасаганга. Бул жасап келбей. Ошол документтер керек бул жака. Дагы эмне керек эле? Мисалга праваны алды. Канча убакыттан кийин жумушка орношо алат? Мисал үчүн жок. Мындай айтайын, мисал үчүн праванын өзүнүн негизи алган стажың 3 жылдан өйдө болуш керек. Менин билишимче. Анан категория D категориясы менен, короче, киргенге варианттар бар. Бар эле эмес, алат. Бизде иштеген балдар бар. Жок. Мен сурадым начальник командадан. Жок дегенде 3 ай деди да. 6 ай. Жок. 3 ай 6 ай деди. Жок. Анткени берден алган балдар мурда кирип эле иштеп жүрүшкөн да. Берден бизге кирип, хотя бы Д'нын стажын 6 ай кылып алышып, анан Мосгортранска кетишкен. Ошондой немеси бар. Бизде Мосгортранс менен неметкенде бизде мындай Мосгортранстагыдай как неме эмес, мындай строгий эмес. Мосгортранста как служба, ал жакта армияда жүргөндөй жүрөсүң. Бүт устав менен. А бизде, короче, кандай десем, короче, айлоо. Бизде мындай көп неме карайт го, бирок көп нерсеге көз жумуп коюшат. Ошол жагы плюс бизде. Чем башка немелерге караганда Мосгортранста, короче, ал жакта аябай эле устав катуу, ремень, там разговор, телефон, башмак дегендер бар. Бизде бүт бары, короче, как положено жүрөсүң. Ошол жактар жакшы. Иштеп кеткен катталуучу окшойт. Мойка очередь болот. Мойкада бирок действительно очередь болуп калат. Ал от погода зависит. Бизде потому что мойка салынып атат, ал мойка бүтө элек. Ал мойка кире эле бүт до конца жумушуна, өзүнүн жумушун аткара элек. Бизде бул жер биздин парк арендованный места. Ошолордун мойкаларына жуйбуз. 3 жылдан бери ошо мойкага жуйт автобустарды. Бирок кандай десем, очередь андай деле болбойт. Очередь болуп турат. 1 саат, 2 саат кээде туруп калабыз. Мойщиктер дагы кээде аз болуп калат. Эми адам деген ар кандай адамдар болот, жумушка чыкпай калат, чыгып калат. Мойщиктер стабильный иштеген маалда очередь жок. 10 мүнөт, 15 мүнөт турабыз. А так мойщиктер бирден чыгып калаганда очередь болуп калат. Кышында дагы уже очередьтер башталат мойкага. Бирок кышында көп мойка кылдырбайт. Суукка байланыштуу көп мойка кылбайбыз кышкысын. Жайкысын деле бирден суу чачып коет, болду. Урматтуу көрүүчүлөр, мына көрдүңүздөр, уктуңуздар. Мына өзү иштеген, парк ачылгандан бери иштеген мырзалар бүт баарын айтып берди. Аксакал мырзабыз бүгүн телефондон бошобой калды, тилекке каршы. Мойка боюнча, айлыктар боюнча бүт баарын уктуңуздар, комментарийларга, суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз. Камчаткадан да кече бир каракулжалык киши байланышка чыккан. Сизге дагы рахмат. Уктуңуз сиз дагы бүт баарын Камчаткадан. Задержка жок, наоборот. Мисалы 15 базар күн болуп калса, бизге 13 эле берип коет, 5-күндө. Даже эрте берет да. Айлыктан ойлонуш жок. Ошо. Уктуңуздар. 1 саатта
кээде пробкага туруп калышы мүмкүн зарплата ошондо 6га чейин кечки 6га чейин чозулуп кетет. 1 саат 2 саат зорго чыдап күтөбүз дең, э? Бул фамилиялар болсо эртерээк эле келет. К, З деген Айлык зарплата бизге Питерден келет, ошо пробка шробкада туруп калат. А так 5 суббота, воскресенье күнгө попал болсо, четверг күнү жөрөк пятница келип түшүп калат. Зарплатадан задержка жок. Акча жактан проблема жок. Толку иштеш керек. Тока иштеш керек, пахать этиш керек, рызкыбызды алышыбыз керек, жетиш керек. Маңдай терди агызыш керек. Маңдай терди агызыш керек. Маңдай тер акпаган ал иш эмес да ал. Маңдай терди агызып иштеш керек. Бүгүн 10дон ашык киши болуш керек эле. Бүгүн көпчүлүк тилекке каршы бошобой келе албай, бир аз кечип келебиз дешип атат. Бүгүнкү чогулуштун күнөөкөрү алыкул, рахмат айтабыз. Бүгүн ушул шопурларга ашты уюштуруп берип атат бүгүн. Ошон Аксынын кулуну. аксынын кулуна алабукабы. Жаңы ишке келген. Бияктагы балдардын баары аябай жакшы балдар. Акелки болуп, талаа жери кең жер, улуу күчүгө тең жер дейт. Главный Д категорияны алып келсе эле ишке киргенге шанс бар да. Мына Азыр жардам беребиз дешти. Жардам беришет мына. жардам беребиз. Свежий салат deydi da. Sen şıpasın. Çay içmediniz mi? Şimdi istiyorsun. Bak kандай экен. Vak yemezsiz, benimki yemezsiz. Bu dinle geçiyor. Урматтуу көрүүчүлөр, биз видеобузду аяктайбыз. Мына көрдүңүздөр, аш келди. Келгендер ана да келгендер ана да. Саламатта калыңыздар. Каналга катталабыз. Лайк басабыз, комментарий жазабыз, ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Ар бириңиздердин комментарийиңыздарды окуп, жооп берүүгө аракет кылабыз. Hani o selekin.